Ерматова Айгүл Азимовна номер 57 Арзыбай Өмүрзаков атындагы орто мектебинде математика жана информатика мугалими болуп эмгектенем. Мен бул сабакта сайт конструкторлору Wix.com негизинде деген темада сабак өттүм. Бул сабакта мен Сингапур методун жана 5E моделин колдондум. Бул сабакта мен Сингапур методун колдонуп, окуучуларга сайтты түзүүнүн логикасын, структурасын жана элементтерин түшүндүрдүм. Сабактын жүрүшүндө окутуунун негизги баскычтары, проблемаларды чечүү, талдоо жана көйгөйдү түшүнүү, практикалар тапшырмалар аркылуу окуучуларды активдүү катышууга чакыруу болду. Окуучуларды сабакка көңүл бурдуруу үчүн биринчи аларды эмоционалдык жактан кызыктырып, алардын сабакка болгон кызыгуусун жандандырып, эгерде алар сабакты сүйүп өтсө, сабак жеңил жана кызыктуу болот. Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырууда сезимдердин мааниси чоң. Сабакта окуучулардын өз алдынча иштөөсү үчүн мүмкүнчүлүк түзүү жана өзүнчө ой жүгүртүүгө көмөктөшүү бул негизги ролду ойнойт. Алар өз ойлорун айтууга жана өз чечимдерин табууга жардам берет. Бул сабакта мен 5E моделинин түшүндүрүү этабына анализ жүргүзө кетсем, окуучулар сайттарын түзүп жатканда ар бир кадамды түшүндүрүп, алардын түшүнүксүз жерлерин жооп берүүгө аракеттенип жаттым. Азыркы мезгилде эң негизги ролду ойногон мультимедиа жана заманбап технологияларды колдонуу болуп саналат. Мен азыр жасалма интеллекттин жардамы менен окуучуларга өзүм эмес, жасалма интеллекттин сүйлөөсү менен теманы түшүндүрүүгө аракеттендим. Ошондой эле сабакты баштаганда сабактын темасын киргизүүдө көп мисалдар келтирүү жана окуучуларга конкреттүү проблемаларды чече турган мүмкүнчүлүктөрдү берүү бул сабакты бизге жөнөкөйлөштүрөт жана жеңилдетет. Окуучулар сабакка активдүү катышканда алар теманы жакшыраак түшүнүшөт. Сабакты чыныгы турмуш менен байланыштырган мисалдар, талкуулар, топтук иштер аркылуу кызыктуу кылууга болот. Өзү үчүн иш алып баруу жана суроолорду берүү аркылуу окуучуларга активдүү ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берем. Сабак учурунда окуучулар жекече топ болуп иштешип, сайтты түзүүнү практикада үйрөнүштү. Бул алардын теория менен гана чектелбестен, аны практикага ашыруу жөндөмүн арттырды. Окуучулар конкреттүү бир сайттын структурасын берүү, андан соң өздөрү жаңы темада сайт түзүп чыгышты. Бул аларга конкреттүү максаттарга жетүү үчүн чоң жол көрсөтөт деп ойлойм. Сабакта жасалма интеллектти колдонуу окуучулардын заманбап технологияларга болгон кызыгуусун арттырды. Окуучулар өздөрүнүн сайттарын түзүшүп, бул процессте ишеним жана жаңы билимдерди алышты. Сайт конструкторлору бул ар кимге сайт түзүүгө мүмкүнчүлүк берген онлайн платформалар. Алар өзгөчө интуитивдүү интерфейстерге ээ жана программалоо билимин талап кылбайт. Сайт конструкторлору азыркы мезгилде чоң роль ойнойт жана балдар үчүн өз ойлорун жана чыгармачылыгын көрсөтүү үчүн керектүү мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Сайт конструкторлорун колдонуу балдарга программалоо, графика, дизайн жана веб разработка негиздерин үйрөнүүгө жардам берет. Жалпысынан сайт конструкторлорун колдонуу балдардын техникалык жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүп, аларга интернетти дүйнө менен өз ара аракеттенишүүнүн негиздерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. 4-муундагы билим берүүдө чыгармачылык жөндөмдөрүн өркүндөтүү маанилүү. Сайт түзүү балдарга өздөрүнүн идеяларын интернетке жайгаштырып, визуалдап көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.